Ежемалинанын дүйнө жүзү боюнча 300гө жакын түрү бар. Бул өсүмдүк малина менен ежевиканын гибридинен алынган. Жалпысынан ежевика деп коюшат. Ежевиканын түпкү мекени Түндүк Америка. 19-кылымдын башында бул өсүмдүк кеңири тарап үй шартында өстүрүлө баштаган. Бул өсүмдүк күн нурун жактырат. Андыктан биздин жылуу климатка ыңгайлуу келет. Учурда ежемалинанын эң мыкты делген 10 сорту тандалып алынып, биздин өлкөнүн чүй аймагында кеңири тарай баштады. Мен айтат элем, конечно, если меники 2 гектар малина болсо, мундан 1 гектар малина тигип только мунун ухоту аябай оор экен да. Мен үчүн оор болот деп билбейм. Башка элдер кандай деп айтат. Потому что буга момундай стойка керек. Момундай трубалар керек экен байлаганга, ошонун баарын трубаны какканды да билиш керек экен. Кантип байлаганды да билиш керек экен. Анан бул дагы сууну аябай жакшы көрөт экен. Ошо айтып атпаймынбы, чем 2 гектар караганда 1 гектар малина ежемалинаны тиксең, ошону эле 2 гектардан түшкөн прибыль мындан түшүп берет да, 1 гектардан түшүп берет. Аябай жакшы, мунун өтүшү да жакшы. Анан бул эмеге караганда, малина караганда мунун эмеси, вареньясы суук тийгенге, жөтөлгө, гриппке, если свежий кылып морозилкага салып койсоң, тимле 1000-ден 1 экен бул. Бала бакырага, неберелерге аябай жакшы экен. Мага жакты да, мен анан мунун өтүшү да жакшы да. Эң акыркы эле ошо былтыр кичине аябай ежемалина көп болуп кетип, кичине арзан болуп калды, 150 сом, 120 сомго түшүп калды. А так 260-280ден түшпөйт да. Эми быйыл Кудай буйруса аябай көтөрүлөт, потому что былтыр көп элдер жапкан эмес. Мен проба кылып көрдүм мына могу жерде. Проба кылсам үшүйт экен. Мунун ухоту только жабыш керек экен. Кайта могу темирдин баарынан түшүрүп ылдый көздөй, кайра жаап, анан кайра эрте жазда суук болуп элек. Суук бүткөндөн кийин бир суук келет го, бир какой-то апрелдин ичинде. Ошону карап туруш керек экен. Анан сууктан кийин анан көтөрүш керек экен. Биздин өлкөдө бул өсүмдүктү өстүрүп, бизнес жасоо акыркы 5-10 жылдыкта жанданды десек болот. Буга чейин эшик алдындагы короолордо өстүрүп келишкен. Учурда гектарлаган аймактарга өстүрүлө баштады. Бул өсүмдүктүн даамы да өзгөчө таттуу болуп, кондитердик азыктарга көп пайдаланылат. Бул көп жылдык өсүмдүк. Ысык аймактарда түшүмдү жакшы берет. Өзгөчө 2-нчи жылдан баштап түшүмгө кирет. Күзүндө мөмөсүн жыйнап бүткөн соң, бутакчаларын суюлтуп койсо, келерки жылга жакшы болот. Бул өсүмдүктү өстүрүүнүн өзүнчө эрежелери бар. Аралыктарын 2 метр кылыш керек экен, даже 3 метр. Меники мынакей аябай жакын болуп калды баягы. Билбестик кылып тигип алдым да кичине. Эч ким айткан эмес. Мен муну просто өзүм баягы эмеден YouTube'дан телефондон көрүп эле анан 1,5 метр кылгам. Мынакей аралыгы ушул 1,5 метр, 2 метр тигин ортосу. Анан жакын болуп калып атат. Жакын болуп калып атат. А так 3 метр кылыш керек экен. Тигинден тигиге чейин 3 метр. Вот ошондо бул кенен чонон тимеле жашынакай болуп өсөт экен да. А если жакын болсо, көрдүңүзбү, мондо кыйналып притик болуп калат экен да баары тең. 3 метр болсо эркин өсөт десеңиз. Эркин өсөт. Ооба, эркин өсөт. Жакшы, бул аябай жакшы экен. Акчасы да жакшы экен. Аябай жакшы, убагында баарын карасаң, только караш керек. Только күздө баягы кар жаарынасына бир кар жайт го, анан суук башталат го. Ошол моментте жыгып эле анан эрикпей эле жабыш керек экен. Эмне менен жабат? Мен былтыр тети якты, оң жакты тиягын жакшы турбайбы, көрүп аттым го. Малина менен жаптым, айланып кетип калды. Үстүн. Анан бияка болсо, мояктан биринчи жылы бияктан камыш ооруп келип, камыштарды боолап, анан ушу турган бойдон эле минтип жаптым да. Кадимкидей сактайт экен, камыш да сонун экен, бирок камыш алып келиш кыйын болуп кетет экен да. Таба албайт экенсиң, биякта камыш жок. Анын үчүн тети ылдыйкы зонага барыш керек да камышка. Анан аяка машина жалдаш керек, анан оруш керек дегендей. А так, если мунун бир эмеси бар экен, момундай стойка кылып тургуздукпу, анан кийин ар жагын бер жагын ошол камыштарды жанагы өрөт го, өрбөй эле же боолап туруп алып келип үйдө кылып жаап койсоң, бүттү үшүбөйт экен. Үшүбөйт экен. Сонун бойдон турат экен. Мен проба кылып көрдүм бул жерде. Ежемалинанын жалбырактарынын тундурмасы адамдын ден соолугуна пайдалуу.
диарея, гастрит, ичеги карын ооруларын дарылап, гипертонияга жардам берип, кан жүгүртүүчү системасын жакшыртат. Ежамалинанын курамы витаминдерге, минералдарга абдан бай.